Saat qancha bo'ldi? 6:30 bo'lib turibdi. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман таң. Бүгүнкү орозонун биринчи күнү менен сиздердин баарыңыздарды куттуктап, бүгүнкү күнүңүздөр абдан жеңил өтөсүн тилектешмин. Биздин көптөн күткөн биринчи эфирибиз башталды. Орозодо 30 күн деген сабагыбыз YouTube тармактарда, Facebook'ta, ушундай Instagram баракчаларда реклама берип жатабыз. Рамазан айынан орозодо 30 күн деген бекер сабак өтөбүз. Күн сайын 6:30 түз эфирге кириңиздер деп кайрылып жатабыз. Эми арасында жанагындай айымдар бар экен, урушуп жатышат бизди, каерде болот, кана эфир дегени, кана сабагың деп баштала эле бизди урушуп жаткан айымдар да болуп жатат. Эгерде мен үнүм угулуп жаткан болсо, ооба угулуп жатат деп айтыңыздар. Мен сиздерге азыр бүгүнкү биздин биринчи 30 күндүк сабагыбыздын, орозодогу биринчи күнүбүздү, марафонубуздун биринчи күнүн, мындайча айтканда, ачык деп жарыялайлы дагы, баштай берели. Анда эмесе жазыңыздар, эгерде үнүм жакшы угулуп жаткан болсо, ооба угулуп жатат деп. Бул жерде үнүң чыкпай атат дейт, угулбай жатат дейт. Кимдерде угулуп жатат, кимдерде угулбай жатат, мага айтып коюңуздар, мен тактап алайын. Антпесе мен сүйлөп кетерим, анан кийин убара болуп отурбайлы. Угулуп жатат менин үнүм. Угулуп жатат, уже кетти, угулуп жатат дейт. Түшүнгөн жокмун, терезени жаап койсо дейт. Кандай терезени? Угулуп жатат дейт. Анда эмесе биз убакыт өткөрбөстөн баштайбыз. Киргендер, кечип кирип калгандар болсо, эфирди сакталып калганын көрө берет. Азыркы учурда мен сиздерге биринчи жаңылык менен бөлүшөйүн. Андан кийин биз темабызга өтөбүз. Мен комментарийди өчүрүп койбосом, шум бар дейт. Мен эме болуп аткан окшойт. Мен ноутбук менен ноутбуктун жанында эме кылып аткам. Эч кандай шум жок. Мен тыптынч эле өзүмдүн комнатамда отурам. Угулуп жатат. Комментарий дейт. Анда эмесе бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Эфирди баштаардан мурда мен сиздерге айтып кетет элем. Кандай гана сабактар болбосун, акы төлөп катышасыздарбы, акы төлөбөй катышасыздарбы, биз бул дүйнөдө биз бири-бирибиз менен алыш бериш жанагындай ушул көнүгүүнү аткарышыбыз керек да. Эгерде сиз кимдир бирөөдөн бир нерсе алдыңызбы, жок дегенде ошол адам сизге жылмайып күлүп койду, ошол нерсени сөзсүз түрдө кайтарышыңыз керек. Бир нерсе алгыңыз келсе, бир нерсе же сатып алгыңыз келсе, сөзсүз түрдө ошол нерсени сиз башкаларга беришиңиз керек. Ошон үчүн биз бүгүнкү көнүгүүбүздү эң биринчи кезекте алыш бериш деген көнүгүүдөн баштайбыз. Анткени бул биздин сиздерге кылган аракетибизден, сиздерге кылган биздин ушунчалык командабыз менен чогулуп кылган мээнетибизди сиздерге ушунчалык деңгээлде жеткириш үчүн, бизге да жакшы болсун үчүн. Анан экинчи себеби, сиздер ушул сабактан кандайдыр бир аракет кылып, пайдалуу нерселерди үйрөнүш үчүн мына ушул сиздер дагы аракет кылсаңыздар деп айтат элем. Эгерде бизде күн сайын бир күн калтырбастан эртең менен ровно 6:30 эфирге кирип, эфирге ушунчалык активдүү катышып, андан сырткары өзүнүн сторисине анан пост жазып, биздин ушул таңкы тилектер деген баракчабызды, андан сырткары менин Айтошка 91 деген мен өзүмдүн баракчамды отметка кылгандар үчүн биз ушул 30 күндөн кийин өзүбүз конкурстун жыйынтыгын чыгарабыз. Мына ушул Алинанын карта желания кантип жасоо керектиги боюнча аябай сонун китебин мен сатып алгам. Бул китеп абдан кымбат. Бул электрондук варианты жок. Мына ушул китепти ушул 30 күндүк марафонду ийгиликтүү аяктаган бир айымга тапшырабыз. Албетте сиздер эгерде биздин условиябызды аткарсаңыздар, эң башкысы күн сайын ар бир эфирди сторисиңиздерге жүктөп, андан кийин ошол темалар боюнча кандай түшүнүк алдыңыз, эмнелер жөнүндө болду, күн сайын биринчи күн, экинчи күн деп өзүңүздөрдүн Instagram баракчаңыздарга пост жазып, ушул биздин эки баракчабызды отметка кылып турушуңуз керек. 30-күнү биз уже текшеребиз, кимдер кандай канча күндүк арасында калып кеткендер болуп калышы мүмкүн, аткарбай калышы мүмкүн. Толук түрдө уже ким толук түрдө аткарган болсо, мына ушул китепти биз
бергенге да арыз. Бул карта желанияны кантип туура жасайт, кантип максаттарды туура коет жана ошол карта желанияны кандай кылса туура болот, кандай кылса туура болбойт, кантип туура жасаса ошол карта желаниядагы сиздин жасаган сүрөттөрүңүз ишке ашат. Мына ошолордун баардыгы жазылган бул жерде. Аябай сонун китеп. Интернеттен, Инстаграмдан карасаңыздар, Алина Гес деп ошол кыздын өзүнүн карта желаниясы боюнча сонун маалыматтарды калтырып кеткен. Анда эмесе бүгүн биздин өзүбүздүн темабызга келе турган болсок, өзүңүздөр билесиздер, бүгүн эң ыйык Рамазан айынын 1-күнү. Араңыздарда баарыңыздар орозо кармадыңыздар, бул күнгө көптөн бери даярданып келатасыздар. Эми ушул орозо жөнүндө айта турган болсок, бизде баардык эле дин боюнча билимибиз бар да, дин боюнча көптөгөн маалыматтарыбыз бар. Орозонун кандай өзгөчөлүктөрү экенин, орозо деген эмне үчүн кармалыш керектиги жөнүндө баарыбыз билебиз да. Ошондой болсо да мен өзүмдүн жеке ошол менде жаралаган суроолорго жооп издеп анан маалымат чогулткан ошол маалыматымды сиздерге тартуулап коеюн. Андай болсо, орозо жөнүндө. Орозонун пайдасы. Орозонун пайдасын алып карай турган болсок, муну түшүнбөгөндөр бул ачка калуу ден соолукка зыян деп айтышат экен. Ачка калсаң ашказаның ооруп калат. Айтор бул туура эмес. Ар кандай жагдайлар чыгарат да. Карап көрсөк, Кудайым бизге эч качан зыян алып келгиси келбейт экен да. Зыянды адам өзүнө өзү гана жасайт экен. Зыяндуу нерселерди бир гана адамдар жасайт экен. Кудайым эч качан эч бир жерде ката кетирген эмес. Ар бир биз үчүн жараткан нерселери, биз үчүн кылган, биз үчүн буйруган закондордун баардыгы биздин жашообузду жакшы жакка өзгөрүш үчүн гана пайда алып келет. Бул ачка калууда, мисалы, ачка калыш үчүн эмес. Мисалы, бир гана ислам дининдे эмес, Библияда дагы, башка диндерде, буддизмде дагы башка көптөгөн жанагы диндерде бүт баарын изилдеп окуп көрдүм да мен. Ошол диндерде, ар бир диндерде ошол адамзат жаралып келаткандан бери канча дин болгон болсо, мына ошолордун баарында адамдарда пост, мына ушул орозо кармоо боюнча ар бир китептерде, ыйык китептерде жазылган экен. Эмне үчүн жазылган деп мен ушул нерсе боюнча изилдеп көрдүм. Көрсө, мисалы биз өзүбүздүн курсагыбызды тынбай тойгузуп турсак, биз өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдайбыз деп ойлойбуз да. Биз тынбай курсагыбызды ныктап тойгозуп алабыз, аябай оор тамактарды жейбиз. Мына ошол оор тамактарды жегенде адамга бир күндүк энергия берет да, ар бир адамга Кудайымчы. Эртең мененки турганда уже дем алып, ушунчалык бир башкача маанайда ойгоносуздар дагы, ошол күчүңүздү кечке чейин жумушка жумшайсызбы, негатив окуяларга жумшайсызбы, же болбосо үй бүлөдө чыр-чатактарга, кандайдыр бир келишпестиктерге жумшайсызбы, же пайдалуу иштерге жумшайсызбы, бул сиздин өзүңүздүн жеке ишиңиз. Ушул кечке чейин ошо энергияңызды кайсыл жакка коротууңуз өзүңүздүн колуңузда. Эми мына ушул адамдын сырткы айланасындагы аткара турган жумуштарына да энергия бөлүнөт экен дагы. Андан сырткары адам качан өзүн ныктап тойгозуп, өзүнө мындай пайда алып келбей турган оор тамактарды жегенде, мисалы үчүн гамбургер, кетчуп кошулган, шаурма деп айтып атабыз, оор тамактар болот. Мына ошолордун баардыгы адамга аябай зыян экен. Мына ошолорду жеп жатканда адамга, адамдын ичиндеги бизнес жасай турган, бир чыгармачылык жарата турган, же бир кандайдыр бир идеяларды ишке ашыра турган энергиясы ошол тамагын сиңиргенге королуп кетет экен да. Анан ошондо биздин Кудай менен болгон байланышыбыз үзүлүп кетет экен. Биз качан орозо кармай баштаганда, эң биринчи кезекте, биринчи, экинчи, үчүнчү күндөрү аябай кыйналат, ар бир адам диета кармаганда деле кыйналат. Анткени ошол кезге чейин организм ток жүрүп үйрөнүп калган, ныкталып тоюп жүрүп үйрөнүп калган, аябай күчтүү энергияда ошол тамакты сиңирип көнүп калган. Ошондуктан ошол биринчи, экинчи күндөрү дене мындай стресске түшөт дагы, эмнеге резко ачка калып кетти, эмнеге эч нерсе жебей атат деп, ушундай организмде ушундай бир стресс болуп кетет да. Анан кийин депрессия болуп, маанай түшүп, эмоциялар бузулуп, айтор кечке чейин ошентип жүрүп, биринчи, экинчи күндөрү обезвоживание болуп ушинтип кыйналат. Андан кийин уже 4-чү, 5-чи күндөрү адам кадимкидей жеңилдейт. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Адам кадимкидей жеңилдеп, мына ошол учурда уже экинчи этаптагы адамдын организми ошол көнүп баштайт дагы.
тамакты сиңиргенге корогон энергияңыздар адамдын мээси менен жүрөгүнө короп баштайт экен. Анткени биздин организмде только тамакты сиңиргенге, ашказанга гана көп энергиябыз короп кетет экен дагы, мээбизге, анан жүрөгүбүзгө энергия жетпей калат экен. Жүрөгүбүзгө энергия жетпей калганда уже алсыз соолук баштайт, өзүбүздү алсыз сезебиз, как будто бир жашоодон көңүл калып кеткендей, бир нерсе жетпегендей, жакшы сөзгө муктаж болгондой, айтор жүрөгүбүз оорукчан болуп калат. Мындайча айтканда жүрөгүбүз карарып кетет, энергия жетпегенде. Андан кийин мээбизде эмне үчүн мен ойлорум ушундай баша аламан деп айтышат. Мен бир ойлорумду чогулта албайм, жаман ойлор келет, негативдер келет. Бунун себеби сиздин энергияңыз мээңизге жетпей жатат. Сиздин ички организмиңизде гана, ашказаныңызда, мына ушул ашказаныңыздын айланасында, курсагыңызда гана энергия алмашуу жүрүп жатат, а жүрөгүңүзгө, мээңизге жетпей жатат. Биздин жүрөгүбүз менен мээбизге качан энергия жетип баштаганда, мына ошондо биз Кудай менен тыгыз байланышта болобуз. Мына ошондо намаз окуп жатканыңызда дагы оюңуз бир жерде болот, медитация жасаганда да оюңуз бир жерде болот, бир нерсени визуализация кылганда дагы оюңуз бир жерде болот. Анткени адам орозо кармаган кезде ачка калат дагы, ачка калып ушул энергия тамакты короткондон көрө кадимкидей кан айланып жүргөн сыяктуу эле энергия дагы адамдын телосунда айланып туруш керек. Анткени энергия алмашуу жүрбөй калса адамдын телосунда бир органга аябай энергия көп чогулуп кетет дагы, бир органга жетпей калат. Мына ошондо ушул энергия жетпей калган органыңыз ооруга чалдыгат. Андан сырткары мына ушул качан мээңизге ушул энергия жетип баштаганда кадимкидей өзүңүздө жеңилдиктерди, айланаңызда кандайдыр бир жакшы мындай жарык көрүп баштайсыз, өзүңүздү жеңил сезип, шайдоот, ушунчалык бир маанайыңыз жакшы болуп баштайт. Азыр могу жерде комментарийлер жазып коеюн, эгерде үнүм угуп жаткан болсо, угулуп жатат деп айтып коюңуздар, анан мен сүйлөй бербейм. Ушул учурда уже 4-5 күндөрү ушундай бир өзгөрүүлөрдү сезип баштайсыз. Бул өзгөрүү кантип пайда болот? Ушул уже сиздер ачка калып көнүп калгансыздар дагы, ушул организм акыртан көнүп баштап атат. 1-2 күндөрү сиздердин организмиңиздеги кала берсе ушу кичинекей клеткалар дагы, эски клеткалар, мертвый клеткалар өлүп баштайт дагы, жаңы клеткалар чыгып баштайт. Эски клеткаларда сизде негатив жашоолор, сарсаналар, депрессия, ушундай бир кайгы, проблема бүт баардыгы ошол сиздин клеткаңызга сиңип кеткен. Ошол клеткалар аябай шум болуп жатат дейт, угулуп жатат. Мен сүйлөй берейинчи, эгерде угулбай жаткан болсо YouTube'дан көрүп аласыздар. Мына ушул жаман клеткалар, ошо сиздеги отурукташып калган клеткалар 1-2-3 күндөрү жок болуп баштайт дагы, уже 4-чү күндөрү жаңы клеткалар орношуп, сизде жаңы организм, жаңы жашоо образы түзүлүп баштайт. Бул орозо кармаш үчүн сөзсүз түрдө адамды кыйноону каалабайт Кудайымчы. Анткени Кудайым ошол жашоо образыңарды, ой жүгүртүңөрдү өзгөрткүлө, анан кийин ошол биз ой жүгүртүбүздү өзгөрткөндө кадимкидей жаңы клеткалар пайда болуп баштайт. Мына ошол жаңы клеткаларды пайда болуп баштаганда биздин уже жаңы жашообуз түзүлүп баштайт, жаңы жашообуздун образы түзүлүп баштайт. Ошондуктан ушул орозону кээ биркилер аябай кыйынчылык менен өткөрүшөт. Анткени алардын ойлору, алардын вниманиясы, алардын бүт баардык энергиясы бир гана ашказанына, анан сырткы чөйрөгө ошол бурулуп калгандагы Кудай менен байланыш түзүп калган. Мындайча айтканда Кудайдан алыстап кеткендер деп айтабыз. Качан сиз өзүңүздү башкарып, мына ушул 3 күндү ушунчалык чыдамкайлык менен, сабырдуулук менен өткөрүп баштаганыңыздан кийин 4-чү күнү сиздеги эски клеткалар жоголуп, жаңы клетка, жаңы образ, жашооңуздун образы пайда болот дагы. Сиздеги ошол ашказаныңызга тамак ашты сиңире турган энергиялар мээңизге, анан кийин жүрөгүңүзгө сиңип баштайт. Андан кийин мына биздин мээбиз менен жүрөгүбүз качан ошол энергия жетип толук түрдө бир баланста, бир гармонияда иштеп баштаганда, мына ошондо биз руханий жактан өсүп баштайбыз. Мына ошондо биздин ойлорубуз, ошондо внутренний покой,
ички жүрөгүбүз тынчтанып баштайт, ички дүйнөбүз тынчтанып, ошондо биз өзүбүздү чыныгы Кудайдын бүт бардык кереметин сезип баштайбыз. Эгерде ошол курсагыңыздын, динде деле айтат да, курсаңарды ныктап тойгузбогула, 3/1 бөлүгүн сууга, 3/1 дагы 1 бөлүгүн абага, дагы 1 бөлүгүн өзүңүз дем алган эмеңизге алып койгула деп айтат да пайгамбарыбыз. Ошол эми мындай кыскача эле айтып койгондо, ошону түшүнгөн адам эмне себептен мынтип айткан дегенде көрсө, жүрөккө дагы, мээге дагы мына ошол энергия барып туруш керек экен. Биздин ошол жүрөгүбүзгө энергиябызга, ошол мээбизге энергия жетпей калганда, анан кийин эмне болот экен? Иштебей калат экен. Анан мээбизге энергия жетип баштаганда кандай болот? Бул учурда уже биздеги шишковидное железо жайгашкан биздин башыбызда. Бул железо эмне максатта, эмне кызматты аткарат? Бир нерсеге оюбузду бөлүп, бир нерсени ойлодукпу, оюбузду бир гана ошол нерсеге бурганга жардам берет. Мисалы, намаз окуп жатканда оюңуздар башка жака бөлүнүп кетет. Бир жумуш жасап жатканда оюңуздар башка жака бөлүнүп кетет, ар кандай жаман, негатив ойлор. Андан сырткары медитация жасап жатканда визуализация кыла албайсыздар, бир нерсени ойлой албайсыздар, оюңуздар башка жака бөлүнүп кетет. Бул учурда сиздерде ошо мээңиздерге энергия жетпей жатат жана шишковидное железого уже доо кеткен. Анан ошол 4-5 күндөрү кадимкидей медитация жасасаңыз дагы, намаз окусаңыз дагы, ар бир оюңуздарга вниманияңыздарды бурулуп, өзүңүздөрдү оңдоп баштаганыңыздарды кадимкидей сезип баштайсыздар. Намаз окуңуздар ошол учурда, же болбосо медитация жасап көрүңүздөр, же болбосо бир нерсени, мисалы алманы көрдүңүзбү, ошол алмага оюңуздарды буруп, бүт бардык вниманияңызды концентрация кылып аракет кылып көрүңүздөр. Ошондо оюңуздар кадимкидей тынчтанып, жаман ойлордон, негативден, бүт бардык нерселерден арыласыздар. Эми медицина боюнча биздин организмибиздеги ашыкча шлактар, токсиндерди айтышат, аябай зыян деп айтышат. Ал эми мондай психологический, эзотерический жактан алып караганда, дин боюнча алып караганда, мына ошол биздин организмибизге отурукташып калган, мындайча айтканда, булар шайтандардын кандайдыр бир отурукташып калган деп айтылат да. Мына ошолор адамга маанайын бузат, эмоцияларын бузат, стресс, депрессияга алып келет. Анткени медицинада деле ошондой. Өзүңүз да сезесиз, башыңыз ооруйт, кыжалат болосуз, ар кандай жаман ойлорду ойлоносуз. Буларды жөн эле психологический жактан, мына ушун нервтериңиз чарчаган деп айтып коюш мүмкүн. Так, булардын бардыгын биз өзүбүз керексиз тамактарды жеп алганбызда. Ошону менен биргеликте биз азыр көчөдөн тамак жеп үйрөнүп алганбыз. Көчөдө тамакты да жасап жаткан адамдын кандай адам жасап жатат, ошол адамдан кандай энергия чыгып жатат, ошол адамдын энергиясы дагы жасаган тамак аркылуу өтөт. Эгерде кээ бирки ушундай бир жашоодон тоюп кеткен аялдар иштейт го, кээ бирки кафелерде, столовойлордо, кээ бирки поварлар бар, карап көрсөңүздөр ушунчалык чарчап калган, алсыз. Мына ошолордун бүт бардык энергиясы кадимкидей жасаган тамак ашынан өтөт. Анткени биздин үйдөгү жасаган тамак ашыбыз күйөөбүзгө, балдарыбызга өткөн сыяктуу эле биз дагы көчөдөн тамак жеген болсок, мына ошолордун бардыгы биздин энергиябызга барат. Анткени биздеги энергия ошол тамак ашты коротуп, кадимкидей организмибизге таратып жатат. Ошондуктан мүмкүн болушунча тамак, көчөдөн тамак жегенде дагы абайлап, ар бир ошол кандай адам жасады, ким жасады, эмне жеп жатасыз, мына ошолордун бардыгынан сизге пайда алып келеби? Мына ошолорду сиз изилдеп алышыңыз керек. Азыр мен сиздерге шум жоголдубу эми? Эгерде шум жоголгон болсо, ылайык туруңуздар, аты бул жерде эмне шум болуп жатат дейт. Мен өзүмдүн комнатамда эле тып-тынч эле отурам, эч кандай шум болгон жок, менде баары жайында эле. Мына ушундай сабак. Бүгүнкү орозону ийгиликтүү, аябай жакшы өткөрүп алышыңыздар үчүн мына ушул чаңкысаңыз, суусасаңыз, же болбосо курсагыңыз ачып, ушундай өзүңүздү алсыз сезген болсоңуз, бул нормалдуу эле көрүнүш. Анткени 1-чи, 2-чи, 3-чү күндөрү мына ушундай болот. Уже сизде 4-чү күндөрү сизде кадимкидей калыбына келип баштайт.
Жок, эч кандай шум жок менде. Эч кандай шум жок. Мен өчүрүп салдым компьютерди. Өчтүбү? Хорошо, өчкөн болсо анда эфирибизди баштайбыз. Жакшы. Андан кийин бул жерде мен компьютериме программаларды түзүп алгам дагы. Биринчи ушуну айтам, экинчи мындай деп баарын мен түзүп алгам да. Анан бул жерде шум чыгып жатат дегенде мен компьютерим беззвучный эле, анан телефонго ушинтип өтөт экен. Мына ушундай кыздар, бүгүнкү маанайыңыздар аябай жакшы өтсүн. Эгерде өзүңүздөрдү мына аябай чарчап, ушундай слабый сезген болсоңуздар, бул өтүп кетет. Биринчи, экинчи күндөр ушундай болот. Диета кармаганда деле, фитнеске барып машыкканыңыздар деле, кандайдыр бир жумушту башында баштаганда деле ушундай болот. Эми башында жана марафондордо дали биринчи, экинчи күндөр мына ушундай окуялар болот. Мен алсыз эч нерсеге көңүлүм жок деп. Бул бизге как очищение катары кетет. Биринчи, экинчи, үчүнчү күндөр. Бул азыр сиздерде кадимкидей 3 күн бою аябай катуу очищение болот. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар, айдын жаңы башталган күнүндө уже орозо башталды. Айдын жаңырганы, айдын толгону дагы демек денибизде кандайдыр бир чоң мааниге ээ экенин деле байкап көрсөңүздөр болот. Мен дагы көпчүлүк учурда ай жаңырганда марафондорду баштайм. Анткени айдын мына аялдарга тийгизген таасири абдан чоң. Ушул айдын аялдарга тийгизген таасири боюнча көптөгөн видеолорду тартканмын. YouTube каналдан кирип көрсөңүздөр болот. Анткени ай башталганда кандайдыр бир аялдарга өзгөчө энергия тартууланып, өздөрүн бир ушул бир айда мисалы өзүңүздөрдү бир канча күн бою аябай жакшы сезип, ушунчалык жеңил, жакшы маанайда жүрөсүздөр дагы канча күндөн кийин энергетический истощение болуп, өзүңүздөрдү жаман сезип, жок жерде маанайыңыздар түшүп кетет. Мына ушул эмне себептен? Ай жаңырып баштаганда, ай тескерисинче жоголуп баштаганда аялдарга өзгөчө аябай чоң таасирин тийгизет. Түндө сууктай албай калган учурларда уже ай толуп баштаганда аялдардын энергиясы пикке чыгат. Ушундай толуп эмне кылышты билбей бир нерсе кылайын дейт, бирок эркиндиги жетпей калышы мүмкүн, же кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү жетпей калат. Мына ушундай учурлар болот. Бул учурда сиздерге келген ар бир идеяларды, оюңузда болуп жаткан, сизге ушундай тынчтык бербей жаткан пландардын бардыгын ушул блокнотуңузга же болбосо ак баракка жазып коюшуңуз керек. Мына ушул учурдагы сиздин оюңузга келген сөздөрдүн бардыгы сизге кандайдыр бир деңгээлде жашооңузга чоң жардам берет. Эми азыр биз мына ушул биздин орозонун, анан кийин ушул кечке чейин ачка калууда, суусап кеткендеги адамдын организмине тийгизген көрүнүштөрдү азыр сөз кылдык. Эми азыр сиздерде клеткаларыңыздар эми жаңыланат. Ушул кезге чейинки клеткаңыздарга, ар бир клеткаңыздардын арасына негатив жашоо, стресс, депрессия, уруш талаш, ушак айыл, мына ушулардын бардыгы отурукташып калган да. Эми булар 3 күндүн ичинде жаңыланып, ушул тамак жетпей калган клеткалар өлөт да, өлгөндө жаңы клеткалар чыгып баштайт да. Ушул эски клеткаңыздар өлүп, жаңы клеткалар сизге түзүлүп чыгып баштайт. Ошол жаңы клеткалар сизге жаңы жашоо түзүп бериш үчүн сиздер күн сайын аффирмацияларды айтып, тасбих тартып, Аллахтын 99 атын айтып, кечке чейин баскан турган сайын, эми басып кетип атканда мисалы жаман ойлорду ойлошуңуз мүмкүн. Инстаграмда кандайдыр бир звездаларды, знаменитый жанагы персоналарды көрүп алып суктанышыңыз мүмкүн. Эмнеге алар жыргап жүрөт, менин жашоом ушундай, меники вечина ушундай болуп өтүп кетеми, мен бактысызмын. Мына ушуларды ойлоп олтуруп сиздерде энергияңыздар ушул жаман жакка куруп кетет. Эми бүгүндөн баштап энергияңыздарды, оюңуздардын ар бир секундасында Аллахтын 99 атын баарын айтпасаңыздар да, ичинен өзүңүздөргө керектүү 3 атын алыңыздар дагы. Мына ушул атты бассаңыздар, ар бир кадамыңызда, ар бир шаг таштаган сайын, бирөөлөр менен сүйлөшүп жатканда дагы оюңуздарды, көзүңүздөрдү ал адамды тиктеп тургандай кылып, бирок оюңуздарда жаңыра берсин ошол сөздөр. Эгерде кыргызча аффирмацияларды айтуу сизге ыңгайлуу болгон болсо, аябай жакшы акча боюнча аффирмациялар бар. Сулуулук боюнча, келбет, ийгилик, ар бир темада аффирмациялар бар. Мына ошолорду кайталап айта бериңиздер, ар бир баскан сайын. Анткени жаңы клеткалар орношуп баштаганда сиздердин ар бир айткан сөзүңүздөр, сиздердин ар бир ойлогон сөзүңүздөр программалаштырып баштайт. Ушул кезге чейинки сиздин жашооңуздагы эски программалар уже 3 күндөн кийин өчөт.
сиздердеги эски клеткалар өлүп баштагандан кийин, мертвый клеткалар өлгөндөн кийин эски ошол программалар дагы өчүш керек. Ошол нерсени жаңы программаларды киргизиш үчүн сиздер жаңы сөздөрдү, эң жакшы сөздөрдү колдонуп, ошол жашооңуздарга жана печат кылып койгуңуздар. Мисалы компьютерге дагы жаңы компьютер алганыбызда биз эмне кылабыз? Программа орноштурабыз. Жаңы телефон алганда да программа киргизип, скачать этип бир нерселерди өзүбүздүн атыбыз боюнча почталарды ачып, өзүгө керектүү программаларды киргизип жүктөйбүз. Мына ошондой эле адамдын мээси дагы компьютер сыяктуу, только компьютерден 1000 эсе күчтүү. Азыркы учурда вирустар эмнеге чыгып жатат? Бизди ошол жүрөгүбүздү карартып, мээбизге мына ушул кулчулуктун, коркунучтун ушул эмелерин атака кылып коюш үчүн мына дүйнөдөгү чоң байлар, көпөстөр адамдарды психологический жактан атака кылып атат. Анткени улам эле каждый эме сайын эле, жыл сайын эле жаңы вирустарды, жаңы ооруларды чыгарып жатпайбы? Мына анткени адамдар уже адамдарды мээсин иштетип, ошол мээсин колдонушту алар каалабайт да. Анткени алар өздөрүнүн мээсин иштетип, телефондорду чыгарды, мээсин колдонуп, компьютерлерди чыгарды, мээсин колдонуп, ракеталарды башка планеталарга учуп жатат. Бизге андай мүмкүнчүлүктү бергиси келбейт алар. Анткени бизди кул болушту каалайт. Мына дары чыгарган медицинанын үстүндө тургандар адамдын ден соолугу менен абдан ойноп жатышат. Адам жасаган дары-дармектер эч качан адамга жардам бербейт. Албетте медицина бул адамга керек. ДТП болгон учурда, кандайдыр бир оор травма алганда адамга албетте медицина керек. Бирок психологиялык жактан депрессияга учураганда, дагы бир кандайдыр бир ооруларга учурап, адам өзүн өзү самовнушение болгондо эч качан медицина жардам бере албайт. Бул учурда адам өзүн өзү жардам берип, самоисцеление, самолечение деген нерселерди колдонуп, ушу мээнин күчүн, шишковидное железо дегенди издеп көрүңүздөр, канчалык жардам берет. Мына ошол мээде жайгашкан ар бир мээ бөлүнөт. Кара куш мээ өзүнчө кызмат аткарат. Мына ошол бөлүнгөн мээлердин ар бирин адамга кандай кызматтарды аткарат? Ошолорду биз мээбизди жашообузда кадимкидей колдонуп көрүшүбүз керек. Андан кийин жүрөк. Ошол биздин жүрөгүбүздү карартып, мээбизге ошол жаңы программаларды киргизиштин ордуна эски коркунучтун, жамандыктын, негатив жаңылыктардын программасын киргизип, адамдарды вроде сырттан карасаң адамдар эркин, свободада, демократияда жашап жатат, а бирок психологический жактан биз кулбуз. Анткени эмне дагы кандай жаңылык болуп атат? Адамдар ушинтип баратат, адамдар бузулуп баратат, адамдар бири-бирин өлтүрүп баратат. Мына ошондой жаман жаңылыктарды уккандан кийин сиз уже ошол негатив жашоонун туткуну болуп калдыңыз. Сизде максатыңызга жете турган буттарыңызды тушап койду. Сизде коркунуч пайда болду, сизде блоктор, жаңы установкалар пайда болду. Бул установкалар эч качан сизди максатыңызга жеткирбейт, эч качан сизди жашатпайт. Адамды Кудайым полноценно бактылуу жашай ала деп жер үстүнө чүргөн. Жер үстүнө канчалаган кооз жерлер бар. Мына ошолорду биз көрбөй, өзүбүз менен өзүбүздүн ичибиздеги установкалар менен, мындай айтканда жин шайтандар менен күрөшүп жүрүп өмүрүбүз өтүп кетип атат. Ошондуктан бүгүнкү сабакты мен азыр ушул 30 күндүк орозодогу марафондун биринчи күнүн мен ачып берип жатам. Мындан кийин дагы биздин командабызда 10-15 айым бар. Күн сайын алар өздөрүнүн бөлүнгөн темаларды өтүп берет. Акча боюнча, үй бүлөдөгү, аялдардын орду, аялдардын бизнестеги орду, инвестиция, көптөгөн темалар бар. Мына ошолор боюнча сабак алыңыздар. Bunday сабактарды сиздер бир ай бою эч бир жерден ушунчалык акча берип деле ала албайсыздар. Анткени биз ушул канча күндөн бери даярданып жатабыз. Биз азыр ушул биринчи, экинчи күндөрдө сиздерде энергетический истощение болот. Апатия болосуздар. Албетте бул болуп турган көрүнүш. Дайыма эле ушундай болот. Орозонун башталышында бир аз өзүңүздөрдү алсыз сезесиздер. Эгерде аябай жакшы сезген болсоңуздар, аябай жакшы, сиздерде энергия алмашуу аябай жакшы жүрүп жатат. Кээде курсагыбызды плотно тойгузуп жүргөн кээ бирки адамдарда эмне болот? Мына ушундай алсырап, курсак ачып кыйналат. Бул кадимки эле көрүш. Эч кандай коркуп, кыжалат болуунун кереги жок. Сиздерде азыр эски клеткалар өлүп жатат дагы, мээңиздер ишке кирип жатат, анан жүрөгүңүздөр жанданып, агарып жатат. Бул учурда сиздер эмне деле кылсаңыздар 3 күндөн кийин жаңы жашооңуздар башталгандан кийин, өзүңүздөрдү жеңил сезип, ушунчалык жүрөгүңүздөр тынчтанып калгандан кийин эмне деле кылсаңыздар
эмне мага десе космоско учам деңиздер. Кудайым ушунчалык кудуреттүү, каалаган нерсени кылып коет. Только сиз ошол айткан тилегиңизге, ошол тилеген максатыңызга ишеним артышыңыз керек. Эгерде ишенбей жөн гана айтып койсоңуз, анда ал максаттар ишке ашпайт. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Эртеңки сабакка да даярданыңыздар. Эртеңки сабакты буюрса ким өтөт? Эртеңки сабакта темасы азыр биз тактап коебуз. Сурооңуздар болсо ушу комментарийге жазсаңыздар болот. Эфирди сактап коемун. YouTube каналдардан көрүү ыңгайлуу болсо YouTube каналдарга сактап коем, же болбосо ошол жерге сактап коем. Андан сырткары ушу баракчаны бөлүшүңүздөр башкалар менен. Бекер сабактар болуп атат, киргиле катышкыла деп. Анан эгерде конкурска катышуучулар болгон болсо, мына ушул китепти утуп алуу үчүн карта желанияны кантип жасоо керек? Карта желанияны ар бир от начала до конца кичинекей нюанстарынан бери ар бир сыры мына ушул китепте катылган. Мына ушул китепти утуп алуу үчүн биздин условияны аткарыңыздар. Сториске белгилеп, пост жазып, күн сайын биринчи күндүн сабагында сизде кандай өзгөрүүлөр болду, эмне ойлор, кандай түшүнүктөр болду. Мына ошолорду өзүңүздүн оюңузду улам жазып турсаңыз, уже 30 күндүк пост жазгандан кийин сизде кадимкидей осознание келет да, бир нерсени түшүнүп, мен ушул жерде ушундай кылып, ушул нерсени түшүнгөн турбаймынбы? Демек бул нерсе менин жашыма ушундай керек деп, менин издеп жүргөн нерсем табылды деген кандайдыр бир түшүнүк келет. Мен бул нерсени сиздерди кыйнаш үчүн эмес, өзүңүздөрдүн ушул марафонду толук түрдө түшүнүп, ушунчалык бир жакшы, пайдалуу нерсе алсын деген ойдо айтып жатам. Анткени биз билим алып атабыз, окуп атабыз, бүт бардык семинарларга катышып атабыз, бирок эч кандай пайда жок. Анткени биз аткарбай атабыз, жашообузда колдонбой атабыз. Ошондуктан каалоочулар конкурска катышып ушул китепти утуп алыңыздар. Марафондун аягында биз жарыялайбыз. Бүгүнкү эфирди мен сактап коеюн дагы. Эртеңки эфирге чейин сак саламатта болуңуздар. Эртеңден баштап биздин сабагыбыз дагы да кызып баштайт. Бүгүн мен ачып бердим биринчи күнүн. Толук көрө албай калган болсоңуз эфирлерди YouTube каналга кирип, же болбосо ушул Instagram баракчадан көрсөңүздөр болот. Баарыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү жана жеңил өтсүн.